إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Урматтуу жамаат, урматтуу момун мусулман бир туугандар, Аллах Таала мына ушул мажлиске, илим мажлисине басып келген ар бир кадамыңыздарга жакшы соопторду жана бийик даражаларды жазган болсун. Ал-хадису саби ашар, бүгүн имам ан-Навави рахимахулла мына ул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын hadislerinin mına top 40 hadis деген kitapты жазып кеткен екен. Шейх Ибн Раджаб рахимахулла 40 hadisке 10 hadis қошып 50 hadis қылып қойған. Бирок бир 40 hadis деп аталып қалған. Шейх имам Навави рахимахулла жазған мына ушул 40 hadistен Ал-хадису саби ашар 17-ші hadisке келип тоқтоғанбыз. Бүгін иншаалла 17-ші жана 18-ші hadisтердин şarhını düşündürmesini okup çıkağız. 17. hadis An Abi Ya'la Şeddad ibn Avsin radıyallahu anhu Anir Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem kal İnna Allah ketabel ihsan ala kulli şey فإذا قتلتم فأحسنوا القتل وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ Ravahul Muslim. İmam Muslim rahimahullah rivayet kılgan sahih hadis Abu Ya'la Şeddad ibn Avs radıyallahu anhudan rivayet. Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem aytты, Allah Taala ar bir nersege жақшылықты жазып қойған. Allah Taala ar bir nersege жақшылықты жазып қойған. Егер өлтірсеңер, жақшылап өлтіргілі. Жақшы сүретті өлтіргілі. Егер жандықты сойсаңыр, жақшылап сойғылы. Сойып жатқан кезде бычағыңарды құрчутуп алғылы. Жана жандыққа рахат бергілі деді. Қиын болбосын, қинап алғылан деді. İbn Daqiq rahimahullah aytат, бұл hadis İslamдағы көптөгөн ережелерді өз için алған. İmam an-Navawi rahimahullah aytат, жақшылық ар bir нерсеге болусын, ар bir нерсеге жақшылық болусы керек екендігі айтылады. Ар bir нерсеге жақшылық қылу бұл важип. Эми hadistин ар bir сөзүнө, сүйлөмүнө токтолобуз. İnna Allah ketabel ihsan ala kulli şey. Allah Taala бардық нерсеге жақшылықты жазып қойған. Бұл албетте биздин динибиздин аябай сонун дин экендигин билдирет. Шариат, бұл Аллах Тааладан келген шариат, Куран жана сүннөт, бұл эң улуу жақшылық. Эми шариаттын ар бир тармагында жақшылық бар. Мындан чыкты, ар бир нерсеге жақшылық кылуу парыз екен. Эми биздин шариятыбыз ар бир нерсеге кандай жақшылық кылуу керек екендигин мына баяндап берген. Албетте бул шариятсыз адам баласы ошол жақшылық менен жамандыкты биле албайт. Шариятсыз адам баласы жақшылық менен жақшылыкты биле албайт. Мына ошондуктан Аллах Таала адам баласыны жақшылық менен жамандыкты айырмалай турган кылып жараткан. Мисал үчүн, чын сүйлөө, жалган сүйлөө, чын сүйлөө керек экендигин динсиз адам деле жакшы билет. Капырлардагы чын сүйлөө, алдабоо бул жакшылык экендигини жакшы билишет. Жалганчылык жаман экендигини башка диндегилер дагы, динсиздер дагы жакшы билет. Башка диндердеги деле İnsan balası özü жалганчылыкты жаман көрөт. Бардык инсандар чын сүйлөгөндү жакшы көрүшөт. Жана ошондой эле чынчыл адамдарды жакшы көрөт. Эми Аллах Таала разы болгон амалдар кайсы экенин, бейишке,
Жаннатқа кайсы амалдар жана ошол кайсы амалдар жеткирерин, жана кайсы амалдардан, жаман амалдардан алыс болуш керек экендигин шарият бизге мына вахий аркылуу баяндап берген. Мына ошол шариятты окуп үйрөнсө инсан баласы, мына ушул шариаттын жакшылык экендигини мына таанып билет. Мына Аллах Таалага кандай кулчулук кылуу керек экендигини, Аллах Таалага кандай сыйынуу керек, пенделерге, адамдарга кандай мамиле кылуу керек, жана аламдарга, махлуктарга, айвандарга, мына ушул айвандарга кандай мамиле кандай мамиледе болуу керек экендигини шарият бизге үйрөтүп кеткен. Алымдардан бир алым айтат: Куран сүннөттү окуп үйрөнүп, адамдарга үйрөтө турган булар дейт. Алымдар. Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: алымдар үчүн асман жердеги бардык нерселер кала берсе, деңизде туруп балыктар дагы, киттер да истигфар айтышат. Алымга, илим талап кылган адамдарга, илим жолуна түшкөн адамдарга мына деңизде туруп балыктар истигфар айтып, кумурска ининде туруп мына истигфар айтып атат. Бул албетте алымдардын даражасы Аллахтын астында жогору экендигин билдирет. О Аллахым, ушул пендеңди кечире көр дейт экен. Ким илим жолуна түшкөн болсо, илим алайын, окуп үйрөнөйүн, бир мажлис, илим мажлисине барып бир хадисти окуп келейин десе, мына айлана чөйрөдөгү бардык нерсе кала берсе, деңиздеги киттер дагы ошол инсанга, ошол илим мажлисинен үйүнө кайтып барганга чейин истигфар айтып турат. Эми бул алымдар бизге ошол айвандарга кандай мамиле кылуу керек экендигин үйрөтөт. Эгер алымдар болбосо, биз кайсы нерсе адал экендигин, кайсы нерсе арам экендигин жакшы биле бербейбиз, ажырата албайбыз. Алымдар бизге азыркы кезде бул нерсе адал, бул нерсе арам деп Кур'ан-ы Каримдин аяттарын жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүн, хадистерин чечмелеп берип атат. Алымдарды ээрчибеген инсан, ахлу сунна вал жамаа алымдарын ээрчибеген инсан, ал адашат сөзсүз. Адашат. Эми бул жерде алымдар бар, чыныгы алымдар бар. Эми алымдарга кээ бирлер чектен ашып, алар адашкандар эми алымдарга сыйынып кеткен. Бул туура эмес. Эми алымдар бизге туура ак менен караны айырмалап берет. Жалган менен чындыкты айырмалап берет. Эми ошол деңиздеги балык да ошол алымдын үйрөткөн илими себептүү зулумду көрбөй атат адамдардан. Ошол айванаттар дагы алымдардын үйрөткөн, шарияттагы адамдарга үйрөткөн илим себептүү адамдар аларга зулумду кылган жок. Аларга жакшылык болуп атат адамдар тарабынан. Ихсан деген бул жакшылык. Ихсан бул шариятта көрсөтүлгөн нерсе. Ошон үчүн саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Инналлаха катабал ихсан ала кулли шей." Аллах Таала ар бир нерсеге жакшылыкты жазып койгон дейт. Жакшылык кыла турган инсандардын дүйнөдөгү абалы дагы жакшы, акыреттеги абалы дагы жакшы. Ихсан дегенибизде кыскача түшүнүктө боло турган болсок, эгер ихсанды түшүнө турган болсок, кыскача мааниде бардык жакшылыктарды кимдир бирөөгө ыра көрүү деген. Бир жакшылыкты кимдир бирөөгө ыра көрөт. Ихсанды алымдар үчкө бөлөт. Биринчи, пенде менен Раббисинин арасындагы жакшылык. Пенде менен Раббисинин арасындагы жакшылык. Бул биринчи. Экинчи, пенде өзүнө окшогон пенделердин арасындагы өз ара мамиле. Адамдар менен болгон мамиле. Башка адамдар менен болгон мамиле. Өзү менен адамдар ортосундагы жакшылык, мамиле. Үчүнчү, пенде менен айвандардын ортосундагы жакшылык. Биринчи ихсан бул пенде менен Раббис ортосундагы жакшылык. Экинчи, пенде менен адамдар ортосундагы, ошол инсан менен адамдар, башка бир адамдар ортосундагы жакшылык. Үчүнчү, айвандар менен ошол пенденин ортосундагы жакшылык. Мына ошондуктан момун инсандан бардык убакытта жакшылыкты талап кылат шарият. Ошол ихсандарды орундаган, жакшылык кылган инсандарды Аллах Таала мактайт Кур'ан-ы Каримде. Аллах Таала айтты: "Хал жазаул ихсан илля ихсан." Жакшылыктын жазасы сыйлыгы деген эми. Бизде жаза десем, оор кылмыш жасагандарга колдонуп калган. Эми жакшылыктын сыйлыгы дейт. Жакшылык болот дейт Аллах Таала. Жакшылыктын сыйлыгы жакшылык болот. Лиллазина ахсану фи хадихи дунья хасана
ушул дүйнөдө жакшылык кылып жашагандарга акыретте дагы жакшылык бар дейт. Мына инна рахматаллахи карибун минал мухсинин. Аллахтын мерим ырайымы жакшылык кылуучуларга жакын дейт, өтө жакын дейт. Мына Аллах Таала сага жамандык кылган инсанга жакшылык менен жооп бер дейт Кур'ан-ы Каримде. Сага бирөө жамандык кылса, сага бирөө жаман сөз айтса, сен ага жакшы сөз менен жооп бер дейт. Бул сыпат менен сыпатталуу ар кимдин колунан эле келе бербейт. Барында эмес, өтө аз адамдарда бул. Мына бул аят: "Ва ла таставил хасанату ва лас саййа. Идфа биллати хия ахсан. Фа иза аллази байнака ва байнаху адаватун кааннаху валийюн хамим." Жакшылык менен жамандык эч качан тең эмес дейт. Сага жамандык кылган адамга жакшылык менен жооп бер дейт. Сага душманчылык кылып турган адамга сен өтө жумшак мамиледе болгон дейт. Балким ал сага дос болуп калат дейт. Сени менен анын ортосунда болуп жаткан душмандык кылып жаткан адам сага каттуу сүйлөсө, сен ага жумшак сөз менен, жакшы сөз менен жооп бергин дейт. Кааннаху валийюн хамим, балким ал сага дос болуп калат дейт. Эмне үчүн? Анын жүрөгү Аллахтын колунда. Анын жүрөгү Аллахтын колунда. Ва ма юлаққаха илля аллазина сабару ва ма юлаққаха илля зу хаззин азим. Жамандыкка жакшылык менен, душмандыкка жакшылык менен, жамандыкка жакшылык менен жооп берүүчүлөр тек гана сабыр кылуучулар дейт. Буга сабыр кылган адам гана жооп берет. Азыркы кезде бирөө каттуу сөз айтып койсо, сразу эле тезинен эле атырыла кетет. Көзү чекчее кетет. Бул бирөө жаман сүйлөгөн убакыттагы жакшы сөз менен жооп берүү, бул сабырдуу инсандардын колунан келет экен. Мына ошондуктан Аллах Таала башка бир сүрөдө айтат: "Иннама юваффас сабирун ажрахум бигайри хисаб." Аллах Таала кыямат күнү башка бир инсандардын амалдарына өлчөп сыйлык берсе, ал эми сабырдууларга өлчөбөй эле берип койт экен. Эсепсиз сыйлыкты берет экен. Мына ошондуктан бирөө душмандык кылган убакытта, бирөө жаман сөз айткан убакытта ага жакшылык менен, жакшы сөз менен жооп берүү бул сабырдуулардын колунан келет экен. Бул нерсе жакшылык үйлүшү көп болгон адамга гана жолугат дейт. Бул ихсан тууралуу аяттар. Ихсан деген бул жакшылык. Эми ихсандын эң биринчи түрү бул пенде Раббисинин ортосундагы жакшылык. Ал кандай болот десе, Аллахка болгон кулдукту өтө бир жакшы сүрөттө орундайт. Эми Аллахка болгон кулдук качан жакшы сүрөттө орундалат? Качан ошол пенде Аллахтын жалгыздыгын таанып билгенде, Аллахтын бирлигин таанып билгенде. Ан та'будаллаха кааннаху тараху фа ин лам такун тараху фа иннаху ярак. Мына Жебрейил алейхиссалам келип: "О Мухаммад, ихсан тууралуу кабар бер" дегенде, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Аллах Тааланы көрүп турганда ибадат кылуң" деди. Эгер Аллах Тааланы көрүп турганда ибадат кыла албасаң, Аллах мени көрүп турат деп ибадат кыл деди. Мына ошондуктан ихсан даражасы өтө эң улуу, эң бийик даража. Эми ошол ихсан бул Аллахтын таухиди. Бардык амалдарды Аллах разылыгы үчүн ихлас менен орунданат. Ширк аралашпайт. Сүннөткө ылайык жасайт. Бидаат аралашпайт. Намазда хушу менен окуйт экен. Аллахтын астында өзүн төмөн тутат. Кичпейил болот. Эми кебирлер айтат: "Мына намазды окуп, ушул тезирээк кутула салайынчы, ушул азыр 4 рекет парз. Тезирээк эле кутула салайынчы ушунан. Тезирээк эле ушу окуп салайынчы" дейт. Мына ушундай. Эми бул болбойт албетте. Аллахка болгон ихлас аны жакшы көрүү менен, Аллах буйрган ибадаттарды аткаруу менен. Мына кээ бир инсандар Рамазан келген убакытта, бул 30 күн Рамазан эми качан чыгат экен деп ушуну 1 жылдай көрөт. Ошол Рамазан келген убакытта сүйүнүүнүн ордуна тезирээк ушул Рамазан чыкса экен, тезирээк тоюп сууну ичсек экен күндүз дешет. Албетте бул болбойт. Бул Аллахтын динине ихлассыздык, ихлас жоктугу. Мына ошондуктан пенде Аллахка милдет кыла албайт. Мен моундай ишти жасап атам, моундай ибадатты жасап атам. Анткени пенде ошол Аллах буйрган ибадаттарды жасаса өз үчүн эле, өзүнүн бактылуулугуна себеп болот. Бул биринчиси. Экинчи, ихсандын экинчи түрү. Башкалар менен өзүнүн ортосундагы боло турган ихсан. Башка адамдар менен өз ара боло турган ихсан. Мына Кур'ан-ы Каримде айтат.
وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. Allah'a ibadat kılgıla deydi. Allah'a ibadat kılgıla, anın bardıq ökümdörüne moyun sunğıla. Jana ağa eç nerseni şerik kılbagıla. Ata enеңерге жақсылық kılgıla. Туған ұрыңарға, жетімдерге, мискин, жақырларға, туғаншылығы бар қошнаңарға, жаныңардағы жолдошыңарға, мұсапыр қарыптарға, жана қол астындағы адамдарға, жана айуандарға дейді. Айуандарға уюң бар, ечкің бар, итің бар, мышығың бар, ешегің бар, атың бар дегендей. Мына ушуларга жақсылық кылгыла dedi. Аллах текебер мақтанчақтарды сүйбейді. Мына ушул буйрулгандарға амал кылбаган текеберлерди сүйбейді. Мына ушулардын бардыгына ихсан кылгыла dedi Аллах Таала. Жақсылық кылгыла dedi. Бирок бул айырмаланат. Бирөөсү бирөөсүнөн эмне төмөнүрөөк турат, бирөөсү жогору турат. Мисалы үчүн ата эненин акысы көчөдөгү эмне достун акысынан жогору турат. Анын акысы улуу. Мисалы үчүн атаңдын достору менен акысы өзүңдүн досторуңдун акысына караганда жогору турат. Атаңдын досторуна жакшылык кылсаң, бул ата энеңе жакшылык кылган сыяктуу. Эми бул амалдарды, жана азыр аятта айтылган амалдарды Аллах Таала жакшы көрөт экен. Ниса 36-аят. Бул амалдар Аллах жакшы көргөн амалдар. Эми бул адамдар менен өз ара алардын ортосунда болгон жакшылык. Эми үчүнчүсү бул айвандар менен болгон жакшылык. Мына Аллах Таала бизге айвандарды моюн сундуруп койгон кебирлерин. Мына кой соёйун десе токойдон тутуп келбейт, же бир асказоодон тутуп келбейт. Сое берет, короосунан алып чыгып эле. Мына فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ. Мына эгер силер өлтүрсөңөр, жакшылап өлтүргүлө. Эгер сойсоңор, аябай сонун түрдө сойгула. Эгер бирөө ошол союудан алдын бычагын курчутсун дейт. Бычагын аябай курчутсун, даярдасын. Жана ошол союлуп жаткан малга рахат берсин дейт. Рахат берсин, аябай сонун түрдө сойсун дегени. Айвандарга жакшылык кылуу шариятта өзүнүн орду бар. Азыркы күндө кээ бир мусулмандарга бөтөн нерсе сыяктуу болуп калган. Тиешеси жок болуп калган. Айвандарга жакшылык кылуу деген нерсе исламда жок дейт. Жок. Мына хадис. Андай эмес. Ислам бул дүйнөдөгү айвандарды мына коргойт. Аларга урмат кылууга чакырат. Мына айвандарга мээримдүүлүк кылуу азыркы кезде адамдар бул капырлардын сыпаты болуп калган. Ярхмекаллах. Мына хадисте бар, бир ит суу иче албай турган убакытта бир Бани Исраилден болгон бир бузук аял, никесиз ойноштук кылып мына зына кылып жүргөн аял, ошол иттин чаңкагандыгын көрүп, ошол кудукка түшүп, ошол масысына суу алып чыгып берип, ошол иттин чаңкагандыгын, чаңкоосун кандыргандыгы үчүн Аллах Таала күнөөсүн кечирип жиберген. Эмне үчүн? Ошол итти суугарып койгондугунда ихлас болгондугу үчүн күнөөсүн кечирип жиберген. Күнөөнүн кечирилүүсү ар кимге эле насип кыла бербейт. Мына карасаңыз, айванга жакшылык кылуу менен пенденин күнөөсү кечирилет экен. Эгер өлтүрсөңөр жакшылап өлтүргүлө, сойсоңор жакшылап сойгула дейт. Шарият өлтүрүүгө уруксат берген айвандар бар. Жана аларды дагы сонун түрдө өлтүрүүгө уруксат берген. Эми ал токтолобуз аларга. Сахабалар айвандарга жакшылык кылсак дагы сооп болобу деп Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан сурады эле. Ар бир түрү боордо сооп бар дейт. Ар бир түрү жандыкта боордо сооп бар дейт Пайгамбарыбыз. Ва ма арсалнака илля рахматан лил аламин. Эмне үчүн? Антикен эй Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам, биз сени аламдарга райым катары жибердик дейт. Мына кебир хадистерден окусак, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Абдулла ибн Джафар радиаллаху анху менен ансарлардын бир короосуна кирди. Ошол короодо бир төө турган болду. Хадис Сахих Бухариде. Ошол төө Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды көргөндө көзүнөн жаш агат, ыйлап жиберет. Көзүнөн жаш агат. Ошол
айвандардағы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның кім екендігін білген. Азыркы кезде мына пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам кім екендігін білбей, қайдағы бір бузук актерлорду, башка бір нәрселерді ертіп жүрүшөт. Ошолор ырдаганда ыйлашып, кайдагы бір актерлор бір бузук фильмди чыгарып койсо, ошону көрүп, ошону жашоолоруна алып кирип, ыйлап, мына жүрүшөт. Мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам чыныгы пайгамбар экенин төө дагы билген экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам келип төөнүн өркөчүнөн кармап, сылаганда тынч болуп калат. Бул төөнүн ээси ким дегенде, ансарлардан бир жигит келет. Я Расулуллах, Аллахтын элчиси, менин төөнүм дейт. Ушул айванды сага Аллах мүлк кылып бергенден кийин анын акысын бербейсиңби дейт. Аллахтан коркпойсуңбу дейт. Мага арызданды бул дейт. Сен муну кыйнайт экенсиң дейт. Ушул төө мага азыр арызданды. Сен бул төөнү кыйнайт экенсиң дейт. Ушул айвандын акысыны берүүнү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам таквалуулук деп атады. Афала таттакиллах фи хадихил бахимат аллати мулка лиллахи. Ушул айванды сага берген, мүлк кылып берген Аллах Тааладан мына коркпойсуңбу деди. Айвандын акысында Аллахка таква кылбайсыңбы деди. Жана дагы бир хадис бар эми, мына Абу Дауд радиаллаху рахимахуллах риwayat кылган, мол минип турган айвандарды дейт. Жакшылык менен мингиле дейт, жакшы мингиле. Мингенден кийин жакшылык менен койгула, карагыланы. Ал айвандарды өзүңөргө отургуч сыяктуу кылып албагыла деди. Бир киши кой союп жаткан убакта пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам анын алдынан өттү. Ошондо ал киши койду кармап алып, анын көз алдында бычакты курчутуп көрөт. Курчутуп жатат да. Бир киши пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир кишинин алдынан өттү, ал киши бычакты койдун жаткызып алып, койдун алдында, азыркы кезде эле ошондойго, кой жата берет, койдун көз маңдайында бычагын курчутат. Мына ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Афала кабла хаза?" Ошол бычакты койдун алдына келбей туруп курчутпай белең деди. Ошол бычакты койдун алдына келбей туруп даярдабай белең деди. Аны эки жолу өлтүрөйүнбү дедиңби деди. Эки жолу өлтүрөйүнбү дедиңби деди. Анын деле жаны бар. Инсан баласында деле жан бар. Жан чыгуусу өтө ширин бол. Эч ким өлгүсү келбейт. Мына хадис Сунан Байхақиде дагы. Мына Адабул Муфратта келген хадисте бир сапарда сахабалар бир куштун баласыны, эки балапанын алып ойношот да, кичине ошол жерде. Анан сахабалар ошол куштун баласын ойноп турган убакытта анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам келип калып, мына "Ман фаджа хадихи би валадиха рудду валдаха илайха. Валадаха илайха." Ким бул кушту тынчына алды дейди. Тезинен балапанын кайтарып берген, ошол баласын кайтарып берген dedi. Мана "Вама арсалнака илля рахматан лил аламин." О пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам, биз сени аламдарга райым катары жибердик dedi. Мына дагы айта турган болсок, кумурсканын үйүн бир киши күйдүрүп жибериптир. Кумурсканын инини. Кумурскаларды күйдүрүп жибергенде ошол жерден пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өтүп калып көрүп калат. Кала иннаху ла янбагы ан юаззиба бин-нар илля раббун нар. Анын акысы жок. От менен азаптаганга аны. Бир гана от менен Аллах гана азаптайт деди. Эч кимдин от менен азаптаганга эч кимдин акысы жок. Бир гана Аллах азаптайт деди. Эч ким милдеттүү эмес от менен азаптаганга. Бир гана Аллах азаптайт. От менен азаптаганга бир гана Аллах укугу эми. Мына Айша радиаллаху анха قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خمس فواسق يقتلن في الحرام الفرأة والأقرب والغراب والحدية والكلب والأقور." 5 fasık жаман айван бар дейт. Меккеде дагы өлтүрүүгө, Мединада дагы өлтүрүүгө рухсат дейт. Биринчиси чычкан. Өлтүрө бер чычкан. Бирок файза каталтум фахсинул китла. Эгер өлтүрсөңөр жакшы сонун түрдө өлтүргүлө дейт. Экинчиси жылан, үчүнчүсү чаян. Андан кийин карга, андан кийин кабанак ит, зыян берген ит.
Üçüncüsü men al-Hudayya ayrı kuyruk deydi. Ayrı kuyruk. Sözlükte ушундай деп жазылып турат. Ayrı kuyruk. Мына ушул 5 hayvanды шарият өлтүрүүгө уруксат берди. Бирок эми буларды өлтүрүүгө уруксат бергенден кийин азапты өлтүргөнгө болбойт. Итти камап, же жыланды ушундай ортосунан айырып, же чычканды аябай кескилеп, же мындай кыйнап өлтүргөнгө болбойт. Сонун түрдө өлтүрүш керек. Мисалы үчүн үйдө кумурскалар болсо, басып кетсе, чымын, мисалы үчүн чымын, кумурска басып кетсе өлтүрсө болот, бирок кыйнап эмес экен. Кыйнап алып. Союну да жакшылап союу керек. Мына башка бир хадисте айтылат, ким кушту союп жаткан кезде ырайым кылса, кыямат күнү Аллах ага ырайым кылат экен. Мына ислам эң сонун дин экендигин далилдейт. Мына эми бул хайвандарды өлтүргөндө дагы жакшылап өлтүрүш керек. Жанагы жыланды өлтүргөндө дагы аябай сонун түрдө кыйнабай туруп өлтүрүш керек. Итти дагы өлтүргөндө аябай кыйнабай туруп өлтүрүш керек. Зыян берсе. Мына кээ бирөөлөр айвандарды азаптаса, кээ бирөөлөр айвандарга мээримдүүлүк кылабыз деп койлорду сойбой, койдун этин, уйдун этин жебеген коомдор пайда болду. Алар эт жешпейт. Аларды биз үчүн кой, эчки, уйду биз үчүн жаратканда. Умар радиаллаху анху бир адамды төөгө, бир киши төбөсүнө аябай жүктү ашыкча жүктөп жибергенин көрөт дагы, сен эмне үчүн төөгө анын алынынан ашыкчасын жүктөйсүң деп кайтарат ошол нерседи. Азыркы кезде дагы эшекке же атка жүктөгөндө ат баса албай калат го, титиреп, жанагы 2 резди алып бара турганды, же 3 резди алып бара турган 1 рез эле кыла алды деп. Эми Умар радиаллаху анху бир киши бир койду союу үчүн тилдеп, жанагын тээп, тилдеп алып кетип аткандыгын көрөт дагы, таягы менен барып бир чабат. Ой, сен бул айванды өлүмгө сүйрөп кетип жатасың, жакшылап алып баргын дейт. Мына сахабалар канчалык хадиске амал кылган. Ибн Умар радиаллаху анху бир койчу койлорду жаман жерге жайып турганын көрөт. Караса башка жерде андан жакшы көркөм жер турат, жайып турат. Анан койлорду жакшы жерге жайбайсыңбы дейт. Аллахтын элчисинен укканмын. Куллукум раин, куллукум мас'улун ан ра'iyyati. Ар бир башчы кол астындагылардан суралат деген. Мына ушул жакшы жерге жайбай турганың үчүн, жакшы жерди таштап, жаман жерге коюңду жайып турганың үчүн дагы сен кыямат күнү сураласың деп. Сахабалар хадистерди жакшы билген. Ар бир киши өз карамагына десе, азыркы кезде падышаларды, башчыларды түшүнүп калган. Алардын милдети дейт. Бирок алардын да жоопкерчилиги бар. Эми ар бир адам кол астындагы кала берсе айвандарга да жооп берет экен. Эшегиң бар үйдө, эчкиң бар үйдө. Мисалы үчүн үйүнө бир эчкини байлап койгон, кой байлап койгон, эрте менен бир чөп салат, кечке чейин бүттү. Болду, ошол менен маарап жата берет. Ошон үчүн жооп берет. Кыйнагандык үчүн жооп берет. Эми коюңду жакшы карабасаң, суусун, жемин таштасаң суралат экенсиң. Мына Абу Дарда радиаллаху анхунун бир даммун деген төөсү болгон экен. Даммун деген төөсү болгон экен. Адамдар сурап келет экен, айтат экен, эми жүктүн ташып алайын, бир жерге алып барайын деп. Ошондо ушул төөгө ашыкча жүктү жүктөөгүлө дейт экен. Осуят кылат экен ушундай. Абу Дарда радиаллаху анху өлүм убагы келгенде төөсүнө карап айткан экен: "Ла тухасибни инда рабби." Мени эртең Раббимдин алдында сурап жүрбө деген экен. "Инни лам ахмилу алейки илля ма тутиq." Мен сага сен көтөрө ала турган жүктү жүктөбөйт болчумун дейт экен. Төөсүнө карап айткан экен ушул сахаба. Менин Раббимди алды эсепке тутпагын деген экен. Мен сенин үстүңө сен көтөрө ала турган жүктөн башка жүктү жүктөгөн эмесмин деп өлүмүн астында айтып кеткен экен ошол төөгө карап туруп. Мына хадиске болгон кандай амал. Эми азыркы кезде айвандарды уруп, таяк менен уруп өлтүрүп жибергендер эмне болот экен эми алардын абалы. Умар ибн Абдул-Азиз радиаллаху анху колунда бир кулу болот. Ошол кулдун качыр, ошол эшек менен аттын ортосу качыр дейилет. Ошону күн сайында ошол кулу иштетип 1 дирхам таап келет экен. Бир күнү 1,5 дирхам таап келиптир. 1,5 дирхам. Анан бул 1,5 дирхам кайдан пайда болду десе, бүгүн төөгө качырга кичине көөрөк жүк жүктөдүм элем.
1,5 dirham болып қалды, деді эле. 3 күн иштетпесиң деді. 3 күн қарайсың, 3 күн демалсың деді. 3 күн ошол жемини, суусун бересиң, қарайсың деді. Мунун акысынан өтүп кетиптир деді. Эми азыркы кезде капырларга карайт дагы исламда айвандарга болгон меримдүүлүк жок, ислам бул каттуу дин деп түшүнүп калган. Жок, андай эмес. Мына исламдагы мына сахабалардын кандай кылган айвандарга мамилеси. Мына ошондуктан исламда бардык жакшылыктар бар. Ал-яум акмалту лакум динакум ва атмамту алейкум ни'мати ва радиту лакумул ислама дина. Мен силерге бүгүн диниңерди толуктап бердим. Жана неъматыңарды толуктадым. Жана ислам дин болушуна разы болдум дейт. Мына ошондуктан мындай аяттар мына Кур'ан-ы Каримде көп. Эми мына ошондуктан айвандарга дагы жакшылык кылуу керек экен. Фаиза каталтум фахсинул китла. Эгер өлтүрсөңөр жакшылап өлтүргүлө. Ва иза забахтум фахсинуз зибха. Эгер сойсоңор жакшылап сойгула. Вал юхидда ахадукум шафратаху вал юрих забихата. Эгер бирөө кой сой отурган болсо, бычагын жакшылап курчутсун, ошол союп аткан айванга ырахат берсин дейт. Жыргатсын ошону. Мына ошол чыныгы жакшылык кылуучулар экен. Эми ошондуктан айванды кыйнап өлтүрбө. Сойгондо жакшы союу керек. Колуңдан келишинче жакшылык кыл дейт. Жыланды, итти өлтүрүүдө сенин оюңда бир нече өлтүрүү бар азыр. Ошонун эң сонун, эң жеңил жолун тандап ал. Эми короз сойсоң дагы жакшылап сой. Аракет кыл ошону, ошого мерим ырайым кылганга. Сахабалардын бирөөсү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга айтты: "О Аллахтын элчиси, мен койду сойгонумда ырайым кыламын" деди. Айтты пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Эгер койго ырайым кылсаң, Аллах сага кыямат күнү ырайым кылат" деди. Анткени муну адал кылып берди. Аны жегенди адал кылып койду, кармаганды адал кылып койду, сатканды адал кылып койду. Мына ошондуктан союудан алдын бычакты аябай жакшы даярдаш керек. Эми бычак мокок болсо, өтпөй турса, жана кыйналып калат да. Бул сүннөткө ылайык иш эмес. Дагы айта турган болсок, рахаттанууга чакырды. Мына Ибн Раджаб рахимахулла айтат, бул хадистен билсек болот, инсан баласы бардык нерсеге жакшылык кылууга милдеттендирилген. Ошондуктан колуңдан келишинче жакшылык кыл. Жана ошондой эле важип ибадаттарды аткаруу дагы бул жакшылык экен. Мына ошондуктан инсан баласы парз ибадаттарды аткарса сооп берилет. Ага жакшылык болот. Мустахаб ибадаттарды аткарса ага сооп болот. Эгер аткарбаса эч кандай нерсе болбойт. Ошол важиптерди дагы буйргандай аткаруу керек. Эми бул хадистен алына турган пайдалар мына ушул. Эми өткөн сабакта хадиске мен дагы бир кошумча кошуп кетейин. Аллах Таала айткан: "Кул я ибадияллазина асрафу ала анфусихим, ла тaqnatu мин рахматиллах, инналлаха ягфиру зунуба джамия, инналлаха хувал гафурur рахим, ва анибу иля раббикум аслиму лаху." О өздөрүнө зыян кылган, өздөрүнүн нафсине зыян кылган пенделерим, Аллахтын райым, мерим райымынан эч качан үмүт үзбөгүлө. Аллах Таала бардык күнөөлөрдү кечирет дейт. Ал райымдуу, меримдүү, кечиримдүү. Эми анна дававину саласа диванын күнөөлөр 3 түрдө. 3 түрдө күнөөлөр эмне? Кечирилбейт. Биринчиси диванун ла ягфирахуллах ва диванун ла яфрахуллаху минху шей. Ва диванун ла я'бахуллаху бихи. Эми Аллах Таала ширк келтирген адамдын күнөөсүн эч качан таштап койбойт. Жана ошондой эле адамдар менен өз ара болгон, бири-бирине болгон зулум бул дагы ташталып коюлбайт. Эми фаддивану аллади ла ягфирахуллаху ва ширку билlah. Жанагы Аллах Таала кечирбеген күнөө бул Аллахка ширк келтирүү. Ва ман ваqa фи ширк ва мата ала ширк, ким ширкке түшүп, ширкте өлсө, ва лақияллаху би ширк, жана Аллахка ширк келтирген абалда жолукса, фа иннаху ла ягфиру бал яхлуд сахибу фин нар. Балки ман Аллах Таала кечирбейт, аны төбөлүк тозок отуна салат. Нас'алуллах саламата вал афия. Ва дивану ла ятрукухуллах минху шей. Ва хия мазалиму аллати такуну байна ан-нас фи ад-дима вал амвал вал a'rad. Бул дегени өз ара адамдар ортосундагы зулум, бирөөгө зулум кылган, бирөөнүн канын төккөн, бирөөнүн намысын ачкан. Бирөөнүн намысын ача турган болсо, же бирөөнүн канын төгө турган болсо, же бирөөнүн мал мүлкүн тартып ала турган болсо, урдап ала турган болсо, эртең кыямат күнү алып келет Аллах Таала. Бул адамдар менен өз ара ортосундагы болгон иш. Алып келет дагы
жанагы урдаган, жанагы зулум кылган адамдын орозосун, намаздан бүткүл сооп иштерин алактаган бул адамга берип коет. Андай анын күнөөлөрүн буга берип коет. Эч нерсе калбайт ананда. Анын тозокко кирет. Эми ва диванун ла ябаху Аллаху би. Үчүнчүсү ва хува зулмун л'абд фима байнаху ва байна нафси. Фима ла ятаалла би хукукин нас. Үчүнчүсү пенде өзүнүн нафси менен болгон күнөө. Өзүнүн нафси менен болгон күнөө. Өзүгө жеке өзүнө тийиштүү. Бул адамдарга байланыштуу эмес. Ал жеке өзүнө жооп берет. Бул өзү менен ошол нафсинин ортосундагы болгон күнөө. Зулум. Өзүнүн нафсине зулум кылган. Мисалы үчүн Аллах Таала буйрган ибадаттарды аткарбоо, бул өзүнө пенде зулум кылып жатат. Намаз 5 убакыт намазды окубаса өзүнө зулум кылып жатат. Мына ушул.